Кыркак болбоңуздар, кыска эле сүйлөйм. Бул жерде кайра эле ошол пландоого келип атабыз да. Бактыргеч дагы бир жолу стратегиялык пландоо азыркы биз сунуштап аткан. Бул баягы советский директивный пландоо эмес. Бул стратегиялык пландоо рынок шартындагы пландоо жөнүндө биз сунуштап атабыз. Шуну эске алып койсоңуз. Анан жанагы эмелерде ветеринарный, мен өзүм да ветеринар эмесмин. Но бирок жанагы мыйзамда, ветеринария жөнүндө мыйзамда. Ошол бир пунктунда азыр эсимде жок, беренесинде. Конкретно айтылганда, что жанагы эң коркунучтуу оорулар боюнча дары-дармектерди, услугасын баардыгын өкмөт өзүнө алат деп. Туурабы? Ошондо бул вопрос, понимаете, эң коркунучтуу бул мындайда бул ветеринариянын деле жеке иши эмес да, даже Министерство сельских хозяйственного да иши эмес да. Бул мындайча айтканда улуттук коопсуздук, мамлекеттик коопсуздук жөнүндө сөз болуп атат да бул. Ошондуктан бул жерде кандай болуп атат? Өз багында акчаны бербейт. Анан кийин дары-дармекти өз багында келбейт. Ага чейин болсо жанагы малды уже жайлоого алып чыгып кетип калат. Анан кийин келгенден кийин анан жанагы эмелер баягы бүргөнү куугандай малдын аркасынан жүрүп, ал суроо өтөт, ошентип ишке ашпай калып атат да. Ошондуктан бул улуттук коопсуздук менен байланыштуу болгондон кийин ошол мыйзамдын беренесин так аткарыш керек да. Во-первых, Минфин өз багында бериш керек акчаны, ал эми жанагы эмесини келгенде ошондон алып туруп, акчасыны төлөгөндө услугасыны фермерлердин мойнуна асып коюп атат да. Бул туура эмес да. Ал жерде конкретно айтылып атат, что өкмөт төлөп берет толугу менен деп. Именно ушул 8 коркунучтуу оорулар боюнча. Ошондуктан мунда четко болуш керек да. Өз багында бериш керек, ал уже ветеринария службасы ошону аткарганга так аткарыш керек да өз багында. Эгер ушул болбосо, немени наказание алыш керек. Вагында эгер Минфин акчасын бербесе, Минфин жоопко тартыш керек. И причем бул ГКНБнин көзөмөлүндө болуш керек. А эгерде жайында барып туруп жана ветеринария болсо, ал жерде да мындай катуу немеге тартылыш керек да. Ушуну көңүлгө алып койсоңуз.